Bir насвай деген да көйгөй болуп атат суроолор боюнча. Насвай деген никотин да, то есть табак. Жана табак деле мындай тоголоктоп туруп эме болуп коюшат да. Тоголоктоп жанагы известняк, жанагы акташ кошот экен. Кээ бирөө айтат, тооктун боогун кошот экен, койдун боогун кошот экен депчи. Билсеңер айтып койгулачы, ичине тооктун боогун кошобу, жок кошпойбу, комментке жазып койгулачы. Ошентип, бул деген табак деле мына тоголоктоп туруп, анан оозго эрдин алдына же болбосо тилдин алдына салып, анан через слизистую организмге кирет да, көп доза менен кирет да. Табактын дозасы белгилүү, ал күйүп өпкө менен кирет. А тиги тоголок болгон үчүн канча доза киргени, канчалык вред болгонун изилдөөлөр жок. Анткени насвай бул көбүнчө Орто Азиянын проблемасы да, башка өлкөлөрдө азыраак. Табак ошон үчүн изилделген да, Европа менен Америка кыйын да наука боюнчачы. Канчалык ден соолукка зыян изилденген. Бирок насвай изилденген эмес. Бирок предполагать эте алабыз, анткени бул никотинине кирип атат, анан ошончалык эле өпкөгө болобу, жана табарсыкка болобу, табарсыктын ракын алып келиши мүмкүн да. Бирок ооздон, зыяны ооздон эле башталат, стоматит деп коет, тиш оору деп коет, дёрсналар воспаляция дейт, эрин яза болуп, даже могу жер ириңдеп тешилип кетиши мүмкүн да. Анан дагы бир жаман жери оозду куркатат, анан шилекейди да кайра чыгара берет, анан оозтору мындай жыттуу болот да. Сасык деп коесузбу, жыктуу болуп коесузбу. Насвай чеккендер өзүлөрү билбейт эмне жыттанып атканын, бирок аябай бир жыт чыгат да. Бири-бирин мындай насвай чеккендер сезишпейт экен да, бирок башка чекпеген кишиге, ошону колдонбогон киши аны сезет да. Анан албетте ашказанга кирет, ашказан язва, гастрит дегендер боорго чейин зыянды алып келиши мүмкүн. Жалпы эле бул никотин, ошо тамеки деле, бирок тамекиден дозасы көбүрөөк организмге кирет. Ошончолук эле зыян алып келет да. Анан тамеки тышташ үчүн чегет экен да, кээ бирөөчү колдонот экен. Бул тыштай албайт, анткени дозасы башкачараак, аны то же самый никотинди киргизип атабыз да. Тыя өпкө менен эмес, башка жол менен, анан ал жол менен тышташа албайт да. Анан айтор дегеним, насвай чеккендердин бири, насвай эмес, даже наркотик болобу, арак болобу, тамеки болобу, ушу насвай болобу, өзүңөрдүн ден соолугуңарды өлтүрсөңөр мейли, ал силердин тандооңор да, силердин денеңер дегендечи, эмне кылсаңар ошо болот. Бирок айланага коомго келтиресиңер, коомдун ден соолугун бузуп атасыңар. Анан ошо насвай чеккендердин бир жаман жери түкөнө берет да, ар кайсы жерге эле. Шаардын баары эле каккырык, чимкирик, насвай, айылдын баары эле камкырык, чимкирик, насвай, анан деген машинени ачып алып эле перекресток менен түкүрүнүп эле асфальттан дагы жерге сиңбейт, анан жана особенно ысыкта биз ошо шилекей каккырык, чимкириклер менен дем алабыз, анан чымындар конот. Анан ал чымындар келип алып биздин тамакта конот, бетибизге конот, анан биз ошентип мындай тооктун богунан болсо особенно инфекцияларды бири-бирибизге жугузуп жүрө беребиз да. Зыяны чоң, коомго зыяны чоң, анан плюс очень некрасиво да. Менин оюмча.